Саламатсыздарбы? 11 каналында эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныша алыңыздар. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы айтып берем. Алгач эскерте кетейин, Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочуларды жана жүргүнчүлөрдү сак болууга чакырат. Себеби Баткен облусунун Лейлик районундагы Лейлик айыл аймагынын Коргон айылында нөшөрлөп жааган жамгырдан улам сел жүрүп, Баткен-Исфана унаа жолун суу каптап жатат. Учурда унаа жолдо каттам токтоду, турак жайларга коркунуч жок. Эми Борбор Азия өлкөлөрү боюнча аба ырайына кайрылсак, Кытайда бүгүн катуу жааган жаан эртең басаңдайт. Мисалы этникалык кыргыздар отурукташкан Ак Суу шаарында аба ырайы тез-тез өзгөрүп турат, Үрүмчүдө күн чайыттай ачык болот. Казакстанда жаандуу күндөр уланат. Мисалы Астанада жаан чагылган менен коштолуп жаайт. Алмата шаарында да так ушундай. Циклон Өзбекстандан да орун алды. Фергана өрөөнүндө эртең күндүз асманды булут каптап туруп, кечке жуук жаан жаай баштайт. Ташкентте өткүн өтөт. Циклон Нукуска болсо тийбей өтөт. Ысык кургак жана аба ырайынан соң Түркмөнстанда жаан жаап, күн салкындай баштады. Ал эми Тажикстанда 2 күндөн бери жаан токтой элек. Бул жаан эртең да жаап, көпчүлүк аймактарда чагылган жүрөт. Кыргызстанда ченемден тышкары ысык аба ырайынан кийин 14-17 июлда туруктуу эмес аба ырайы күтүлөт. Мезгил менен жаан жаап, күн күнкүрөйт. 14 июлда күндүз жана 15 июлда Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык көл, Нарын областтарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин жетет. Абанын температурасы төмөндөйт. Мындай жаан-чачындуу аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Ошондуктан сак болуңуздар. А биз болсо сиздерди аба ырайынан алдын ала кабардар кылып турабыз. Көрүшкөнчө.